Кыргызстандагы мындай саясий процесстерге ичтен, тыштан дагы көз салып тургандар абдан көбөйүп жатат. Анан азыр болсо ошо шайлоо алдында саясий партиялардын ичинде Матраимовдор жетектеген партия дагы парламентке келет деген сөздөр чыга баштады да. Негизи өзү ушу Матраимовдордун феноменине сиз кандай карайсыз? Мурдагы бийликтин учурунда деле ушундай персоналар менимче кыргыз саясатында болсо керек эле да. Анан бул персона өзү ушу саясий процесстерге канчалык деңгээлде таасир этет? Өтө коркунучтуу процесс бул. Абдан коркунучтуу процесс. Билесиз, барганда өлкөнү акыл менен башкаруу керек. Акча менен башкарам деген өлкө бүттү, анын келечеги жок. Бүтөт. Туура айттыңыз, алындай феномендер өткөн президенттердин дагы учурунда болгон. Кадрларды ошолор чечип, кызматтарга ошолорду коюп, акча каражаттарды дагы, инвесторлорду дагы ошолор тейлеп, бүтүндөй өздөрү калчап, өздөрү бийлеп келген. Натыйжада биздин Кыргызстанды эбегейсиз сазга батырды. Не деген тышкы карыз. Бул феноменди токтотуунун эң кыска жолун айтайын сизге. Коомдун тазалыгы. Коом бийликти көзөмөлгө алгандыгы. Мына караңыз, ат башыда эл чечкиндүү түрдө туруп, маселени чечти. Кадамжайда Шамбисай алтын кенин эл аябай күчтүү туруп, маселени чечти. Өз пайдасына, мамлекеттин пайдасына чечти. Нарында, Солтон Сарыда эл каттуу туруп маселени чечти. Демек, ойгон соң ишке жарайт экенбиз го. Эгер биз эл жапа-тырмак, ынтымак менен көтөрүлсөк, биздин каалаганыбыз болот экен го. Бүгүн ушул маселе болуш керек. Биздин өлкөдө коррупция дегенди жойгонду каалайбызбы? Биздин өлкөдө туруктуу, татыктуу, сабаттуу азамат, таза депутаттын, президенттин, өкмөттүн келишин каалайбызбы? Кааласак келгиле ошону жасайлы. Жасайлы. Анан экинчи жагы бар. Уурулук ушунчалык туу чокусуна жетти. Кече Жээнбеков бир жыйын өткөрүптүр. Айтып атат, Баткенге миллиардтаган сом менен салган акчабызды бүтүндөй жолду талкалап, бензин ташып атат. Биз билебиз ким ташып атканын, билсең эмне кылып отурасың? Эмне кылып отурасың, билсең айтчы. Кимге арызданып атасың сен? Анан финансы полициялар иштебей атат, аларга буйрук бериш керек. Буйрукту мен беремби? Эмне бербей атасың? Эмне үчүн сен ошол Баткен аркылуу өтүп аткан контрабандасы болобу, нарко банги заттары болобу, токтот деп буйрукту бербейсиң, эмне кылып отурасың? Ким берет буйрукту? Чүчкүрсөң, учук чыгып чалкасынан кете турган өкмөтүң береби? Же бир торпокту жетелеп келип деле мына пример болот десең, 115 добуш менен колдоп берип аткан парламент береби? Ким берет буйрукту? Айтпачы. Бул не деген алсыздык, бул не деген арсыздык, бул не деген сабатсыздык, бул не деген жоопкерсиздик дейт. Мындай бир кызык окуя болуп калды да, баарын билет да киши.